Bismillahirrahmanirrahim. Келгеніңізге рахмат сұром. Мен жолық салынғаныма 1 жылдан ашты. Бирок быйыл иманым алсыздап, намазымды толықтай албай жатам. Эмне кылсам болот? Аллаху акбар. Сиз мындай кылыңыз. Ушул майлуу суда бирөө энелер, эжелер бир өлүп калса, барып ошону жуумуз. Жууганга катышкыла, биз көбүнчө ушундай кылып алабыз да. Бир эки энеле жуйт, башка эч ким кирбейт. Андай кылбагыла. Эркекти эркек жуйт, аялды аял жуйт. Бирок өзгөчө жакындары сөзсүз кирсин. Ана мындай жүрөгү катып калгандар да кирсин. Ахиретти унутуп калгандар бир кирип чыксын, 5 вакыт намаз ордуна келип калат сразу. Бардыгына. Экинчиден зикирди көп кылыңыз. Ла илаха иллаллах деп. Истигфар, астагфируллах ату билен 100ден айтыңыз. Иманыңыз бекемделет. Үйдө киши талим баштап койгула. Баланы тарбиясында көбүнчө эмнеге маани бериш керек? Суздашып атам, эмне кылсам болот? Балага эң тарбияда үлгү болуш керек атасы, энеси. Ата энеси үйдө арам нерселерди кылбасын, арам нерселерди көрбөсүн. Буларга алхамдулилля намаздарды үйдө окуп, зикир дуаларды окуп, буларга бергиле. Анан жакшынакай алхамдулилля чоң отуруп киши талим кылып турсун. Мен оюма жаман ойлор келе берет, өлүм тууралуу. Өлүм тууралуу. Өзүм же туугандарым өтүп кетет деп коркунуч сезим көп болот. Ошондой ойлордон кандай кутулсам болот? Мындай, өлүмдү ойлой берсеңиз, өлүм келип калбайт. Өлүмдү ойлогон ибадат. Жүрөк тазаланат. Ахиретке даярданганга Алла Таалам күч берет. Шайтан алсырайт. Өлүмдү бул бизде өлүмдү эстеген ибадат. Бул экинчи жагын ойлоп кой бериңиз да, шайтан айта берет да, өлүмдү эстесең тез өлүп каласың. Өлбөйсүң. Эки сөздү унутпаңыз. Өлүмдү эстесеңиз, өлүм тез келбейт. Унутуп калсаңыз, сизди унутуп калбайт. Ал кечикпейт. Өз учурунда келет. Эстейсизби, эстебейсизби, ал баары бир келет. Бирок өз убагында келет, адашпай келет, точно келет. Ошон үчүн иншалла алхамдулилля бул жакшы эле бул. Турмушка чыга элек кыздарга кандай кеңеш бересиз? Турмушка эле чыга элек кыздарга эң биринчи алхамдулилля булар бир аз болсо да илим алсын. Бир аз болсо дагы энелик илимди алсын. Аялдык илимди алсын. Келиндик илимди алсын. Адам катары илимди алсын. Кандай мойнунда милдеттер бар? Иман, амал, ибадат, жакшы мүнөз, таквалык, мойнундагы милдет укуктарды буларды алсын. Кудайга шүгүр. Анан кийин азыртан азыр турмушка чыга элекпи? Жолук салынсын. Көчөдө ар ким менен эркектер менен сүйлөшө бербесин. Жок. Таква болсун, уяттуу болсун. Анан мына телефонду аз ачсын да. Мейли пайдалуу ошондой тамак кандай жасап атат, кандай тигиш керек экен, кандай нерселерди кандай кылса болот, ушундайларды мейли. Бирок азма соц тармактарда ал жердеги арам нерселерди көрбөсүн. Арам нерселерди вообще ошондой немелер сайттарга кирбесин. Азыраак неме колдонуп, ибадатка көбүрөөк көңүл бурсун. Устаз, менен сурам, айылдагы эркек кишилерге бир насаат айтып койсоңуз. Айылда азыр иш жок, бекер отуруп калышат. Анан зериккенде бирөөнүн үйүнө чай ичип, убакыт өткөзгөнү келип, кечке отуруп тамак жеп кетишет. Үйдөгү келиндерге эле кыйын. Бир күнгө пландаган күнүн бекер өтүп кетет. Мисалы, үй иши, анан китеп окуу, илим алуу жана башка пландап койсоң, күтүүсүз келип алып кечке отурушат. Андан көрө мечитке отурушуп, талим сабак угуп, үйрөнүп, же чайканада дегендей сунушум жана ката кетсе кечиресиз. Жок, ката эмес, эң туура. Биз бул дүйнөгө жашоонучу өткөрүш үчүн келген эмеспиз. Жашоону куруш үчүн келгенбиз. Жөнөрүшүп, тим более бирөөнүн үйүнө барып чай ичип отура бере турган андай жок. Ошон үчүн алхамдулилля эң туура айттыңыз, мечитке келип, ибадат кылып, илим алып, алхамдулилля даават кылып, ибадат кылып, жакшыраак өткөрсөк болот. Мейли бирөөнүн үйүнө бардыңызбы, киши чай ичтиңиз, сразу туруп кеттиңиз. Жөндөн жөн эле. Анда оорчулук туудурбаш керек. Намаз окуп жатканда айтабыз кото калса эркектерге да. Намаз окуп жатканда туруп телефонго жооп берип, бирдемкени тайындап, ушул сыяктуу ошондо намаз бузулуп, же
бузулабы же улантып окуп берели? Жок. Намаз окуп жатканда телефонду чыңгыраса дагы жооп бербеш керек. Кармабаш керек. Узагыраак болсо. Эгер чөнтөктө болсо бир кол менен өчүрсөңүз өчүрүп коюңуз. Эки кол менен өчүрүп койсоңуз, анда бир намазда бузулуп калат. Анан кийин ага сиз азыр айтып аткандай телефонго жооп берип, анда жооп берсеңиз бузулуп калат намаз. Намаз бузулуп калат бизде. Бир сөз айтканыңыз менен даже намазда, бирок кандайсын десе альхамдулилля деп койсо да бузулуп калат. Бир нерсени көрүп субханалла деп койсоңуз бузулуп калат. А жөнөкөй сөз телефонда сүйлөгөн жөн эле бузулат да. Ошон үчүн намазда жок. Биринчи телефонду өчүрүп коюңуз, шашылбай окуңуз. Акыркы күндө эмне үчүн биздин карап туруңуз? Намаз окугандар көбөйүп атат. Бирок намазды сапаттуу окугандар саны азайып атат. Намазды оңдоп тургузуп окушубуз керек. Энелер дагы. Шашылбай окуңуз. Көңүл буруп окуңуз. Кунт коюп окуңуз. Алланы эстеп окуңуз. Үй бүлөбүзгө дуа кылып коюңчу. Сураныч, арак ичкен балам ичпей калсын. Үйлөнө элек балам үйлөнүп калсын. Чоң рахмат. Иншалла Алла Таала бактылуу кылсын. Баарыңыздарга чогуу дуа кылайлы. Алла Таала ошо ат өчкөр мына арактан да Алла Таала узак кылып, Алла Таала имандуу келиндерди түш кетирсин. Амин. Биз жака келгениңизге кубанычтамын. Баланын башына жол түшүүнү кантип жок кылса болот? 6 айдан 2,5 жашка чейинки балдарда кезигет. Көп кезигет экен, кененирээк айтып бериңизчи. Бул Алла Тааладан тугандар жаштарга дем салдырып койгула, врачтар каратып койгула. Анан ичинде айылдарда да кээде эмдеп койгон энелер болот. Эмдетип койсоңуздар деле болот. Макулбу? Тыюу жок. Куранды биринчи жолу хатым кылып окуганда кой союп эл чакырыш керекпи? Милдеттүү эмес, чакырып койсоңуз аябай жакшы. Куранды бир жолу машалла хатым Куран кылып койдуңуз, оор болбосун, карыз албагыла. Жашооңор кичине кыйналып аткан болсо эч кандай милдеттүү эмес. Кичине бар болсо бир аз тегеректи ошондой намазкандарды чакырып аз-маз чай берип койсоңор болот. Кайын журтум таалим сабактарына барсам, жактырышпайт. Ал жерден сага ким акча берет? Пайдалуу иш кылсаң, ишке кирип иште акча тап дей беришет. Колумда жаш баланы таштап иштегени өзүм көзүм кыйбайт. Төрөсөм төрөй бербей иште дешет. Көңүл бурбайын десем да, бири коюп, бири айткан сөздү сабырымды жеңип өтөт. Жыйынтыгында күйөөм экөөбүз урушуп калган күндөр көп болот. Мага кеңеш бериңизчи сураныч. Сабырдуу болуң. Кыжалат болбоң. Сизди дүйнөгө чакырса, сиз аларды ахиретке чакырың. Вообще. Дүйнөгө чакырып атат, макул деп туруп, сиз аларды ахиретке чакырың. Макул, рахмат ушуга чакырып атканыңызга деп, ала ахиретке чакырыңыз. Жаман мүнөз менен, жаман каяш айтуу менен эмес, аларга сабырдуулук менен акырын. Туура. Бирок алхамдулилля Алла Таала Куранда эркектерди көзөмөл кылган аялдарды бакканга. Эркектер багыш керек, тууганда. Эркек иштеп аялды. Аял үй очогунун, алхамдулилля, үй очогун ошо карасын. Үйдүн ичиндеги балдарды, эркек алып келген нерсе, буюмдарды, эркекти жакшы жылмайып, курсанчылык менен күтүп алып, кийим кече, тамак ашын, төшөк-бөшөгүн бардыгын таза жашнакай кылып узатып, балдарды жакшы тарбия кылып, үйдүн төрт буручун жоопкерчилиги негизги аялда. А сыртта жоопкерчилиги эркекте. Эгер өтө зарыл болуп калса, күйөөсү менен чогуу иштесин мейли. Дүйнө таппасын деген жери жок. Бирок бүгүнкү күндө үйдө деле аялдар тигип, алхамдулилла тамак жасап, торт жасап, жана башка нерсе көп иштерди деле үйдүн ичинде кылса болот. Азыр Бишкекте алхамдулилла тигүүчү аябай дефицит болуп кетти го. Тикпей калды эч ким. Мен ушундайлар менде кылса болот. Сөзсүз эле эшикке чыгып алып эле бир бензин заправкада иштеш керекпи? Же сөзсүз эле бирөөгө тамак ташып, бирөөнүн кирин жууп жүрүш керекпи? Жок. Же болбосо эркектерге аралашып алып эле группа тияк бияктадырып, бирөөнүн туулган күнү бир вечеринкада жүрүш керекпи? Андай болбойт ал. Анда үй бүлөгө бир кичине аз-маз акча табам деп үй бүлөнү талкалайсың. Көңүлүң бузулат, ниетиң бузулат. Үй бүлө бузулат, ахиретиң бузулат, билип кой. Ошон үчүн иншалла мындай нерселерде сиз сабыр кылыңыз дагы, алхамдулилля таалим тарбияга барып бериңиз. Жакшынакай үйдө өзүбүздү оңдой берели, бардыгы оңолот. Куран жаттап тафсирин үйрөнсөм дейм.
Дуа кылып коюңузчу. Аллахым жеңил кылсын. Жоңуңузду үчүн алдына рахмат. Жазакумуллаху хайр. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. İçinizden okusаңыз deytем. Анда так болу. Bu жардам сурагандар окшойт. Мен сизден сүйүнчүгө алган акчаны алгам дейби? Алгам акчамын арам же арам эмес экенин сурайын дегем. Эгер ал адамдын разы болуп бергени акчасы кандай болуп калат? Ниет, келечекке коюлган ниеттер канчалык деңгээлде кабыл болот? Айрыкча биз жолдошубуздун кулк мүнөзүн сурайбыз ошо нерсе. Мына сүйүнчүгө акча аласыңар го? Сүйүнчү дедиңизби? Ошого бир жакшы кубаныч бергениңизде шариятыбызда бар нерсе. Табук газатында барбай калган ихластуу мусулмандардын тобасы боюнча Алла Таала өкүм түшүргөндө сүйүнчүлөп келишкенде кийип туруп бере турган эч нерсеси жок. Өзүнүн кийимин чечип бере берген да. Мындай деген ошо карап ушунчу сүйүнчүлүгө тобаңар кабыл болду деп сүйүнчүлөгөндөчү. Ошон үчүн иншалла тиги сөзсүз динибизде бар нерсе кимге сүйүнчүлөп келе турган болсо бир нерсе берип коюш керек. Эгерде бербесе, бирок сиз мажбурлап тийишип, эмне үчүн бербей койду, сүйүнчүмдү бер деп андай болгон болбойт да. Бул бир. Экинчиден, ниетте келечекке ниет кылып, бул канчалык деңгээлде кабыл болот деп. Аллаху акбар. Бардык амал ниетке жараша. Бардык амал ниетке жараша. Ошон үчүн дуа кылып, күйөөңүздүн, жолдошуңардын кулк мүнөзүн сурайбыз деп атпайсыңарбы? Бул өтө жакшы амал. Күн сайын сураш керек. Өзүбүзгө дагы, үй бүлөбүзгө дагы, өзгөчө күйөөңүзгө дагы жакшы кулк мүнөзүн сураңыз. Күйөөм жакшы акча табат, бирок баракасы жок. Аялдын характеринен би. Эми мындайда акчанынчы берекеси качан болот? Таквалык менен болот. Үйдө чогуу тамак жеп, исрафкерчиликтин эшигин жаап койсоңор, ошондо барака болот. Эгерде исрафкерчиликтин эшиги ачык болсо, күйөөңүз алтын таап келсе делечи, аялдын характери балекет болуп кетсе, чорт болуп кетсе деле баары анда болбойт. Негизи ал жерде дагы кандай бир таасири тийгени менен, бирок негизи исрафкерчиликти токтотуш керек. Мисалы, кийимибиз бар да, ашчаны эмне кылабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, Айшенебиз. Сахабаларга сахабат айтып атат, кийим жыртылмайынча башка кийим кийбей эле кой дейт. Бизде ар бирибизде канча кийим бар? Канча тамак жейбиз, исраф кылабыз? Кичине. Исрафкерчилик тототуңуздар, иншалла Алла Таала береке берет. Анан пайгамбарыбыз кээ бир нерселерде береке бар деген бар да. Мисалы, инна фил ганами ла барака. Койдо береке бар деп койду. Акча таап келди, кой алып койгула. Ошого нерсе буюм ала бербей, ооба. Мен кой алып койгула. Кичине анда уй алып койгула, саан уй. Тоок алып койгула, жумурткасын берип тура турган. Да жана башка алхамдулилла нерселер бар, пайдалуу өзү кайдырат көбөйө турган нерселерди алып коюш керек. Береке мындай болсо акча койгоп бүтпөйт да. Устаз, мен жакында орондум, алхамдулилла. Бирок жолдошум бенамаз, ичет. Сизден сураныч, жолдошума бир дуа кылып коюңузчу. Алла жолуна түшүп намаз окуп калсын. Машалла, Кудай кааласа шүгүр. Оронуп намаз окуп калганыңызга иншалла. Сиз да көп дуа кыла бериңиз. Биз дуа кылабыз. Анан акырын мындай соо кезинде үйдө таалим өткүлө, кичине китеп окуп, дайыма жылмайып күтүп алыңыз. Ичип келсе делечи, каяш айтып урушпай, соо болуп келген акырын бир убакыт болсо дааватка чыгып келгиле чогучу. Жүрүңүз барып келели деп, мешитке жөнөтүңүз. Мешитке барып келсеңиз деп, ага жакпаса, азырдан күчөтпөй эле коюп, өзүңүз ибадатты күчөтө бериңиз, таалимди күчөтө бериңиз үйдөчү. Чогуу чай ичип отурганда эле ошо китептен бир аз окуй бериң. Иншалла таасири тиет. Сиз менен жолугушуп отурганыбызга Алла Таалага миң мертебе шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Алла Таала сизден разы болсун, эки дүнө бактылуу кылган болсун. Амин. Мен сизге кайрылганымдын себеби мындай. Шаарда мен билген 2-3 келин бар. Ал келиндер башка аялы бар менен да, аялы жогу менен да зына кыла беришет. Арасында менин жолдошум менен да зына кылышат. Ал келиндердин арасында күйөөсү бары да бар, күйөөсү жогу да бар. Бирок баарынын эле балдары бар.
Азыр Алла хидayet берип, ушул жерге келип калыптыр. Ошол келиндерге bir катуу эскертүү берип коюңузду суранат элем. Bir күн болсо, bir күн катуу шермендеси чыгат. Кеч боло электе эсине келишсин. Азыр жашыруун жарыя кылып жатам. Кийинкисинде толук данныйын жазып жарыя кылып салам. Анан дагы кээ бир келиндер бар, күйөөсү Россияга кетип, бул жакта өздөрү телефонда каалаган эркек менен сүйлөшүп, каалагандай жүрүшөт. Ошол келиндерге да эскертүү берип койсоңуз чоң рахмат. Туугандар, иншалла бардыгы акырындан болот. Москва бир күндө курулган эмес. Кудай кааласа ошо эгерде мечитке келген болсо, бул дагы жүрөгүндө ыйманы бар. Алла Таала жакшы көргөн экен. Эми өткөн ишке салават, жаман нерселерди таштасын. Жаман адат, жаман кылык, жаман мамилелер. Булар бактысыздыкка гана тартат. Булар бактысыздыкка гана тартат. Алла Таала өзү кайсы нерсени арам кылса, ал бизге жамандык каалабайт. Бизге зыяндуу нерсени арам кылган. Бизге кайсы нерсе адал Алла Таала буйрук берсе, адал кылса, ал биздин пайдабызга да. Ошон үчүн мына ушундай немелерден эркектер болсун, аялдар болсун, айырмасы жок. Ушуга чейин билип билбей жаңылышкан болсок, ката кетирген болсок, күнөө кылган болсок, тооба кылайлы. Алла Тааладан кечирим сурайлы, кечиримдүү тообанын эшиги ачык. Үмүтсүз болбойлу. Бирок бири-бирибиздин айыбыбызды жашыра берели. Бирок караңыздар, bir оңолгон аял 70 оңолгон эркектен жогору турат. Bir бузулган аял 1000 бузулган эркектен төмөн турат. Ошон үчүн шымнандардан зына бул өтө жаман. Ар кандай ооруга чалдыгышы мүмкүн. Кудай сактасын. Бунун аягы өлүм менен бүтүшү мүмкүн. Кан төгүү менен бүтүшү мүмкүн. Жер титирөөлөр менен бүтүшү мүмкүн. Ар кандай жамандыктар менен. Эң жаманын айтайынбы? Эң жаманы зыяны кесепети зынаныкы ыймандан ажырап калат. Ыймандан ажырап, пайгамбарыбыз айткан, момун зына алган учурда ыйманын чыгып турат деген. Ошон үчүн иншалла бул арам нерседен жиркениш Алла Таала мусулмандардын жүрөгүнө салсын. Жана иншалла карап туруп ошол туура күйөөлөрү тияка кетти, башка жака кеттиби? Мына ошон үчүн дайым айтабыз биз, ала жүргүлө. Чогуу алып барып аякта жаша. Ал болсо бир 2 жылдан бери ким менен жүрөт Кудай билет. Бул жагында акча салып коюп мен андай болбойт да. Адамдын акысы, адамдын укугу бар, ысык жан бар. Өзгөнчө ошон үчүн мыналар эркектерге да дайыма кайрылабыз. Акча дүние деп кете бербей, Кудайга шүгүр мына Майлуусуда жашоо жаманбы? Көрүп атабыз. Анча-мынча шаарлардан, анча-мынча райондордо силердин жашооңор жогору экен. Жакшы экен. Сонун жерде кичине кыймылдаса акча таба турган жерде экен. Кыргызстанда бүгүн алхамдулилла ачка калган киши жок. Үйлөрдү караңыз, машинелерди караңыз, дасторкондорду караңыз. Ошон үчүн биз анан кийин исрап кылып атабыз да азырчы. Жок болсо каяктан исрап эле? Катыган нам менен ата бабаларыбыз мухаббат менен жашашкан. Ошон үчүн иншалла мына жерде жакшынакай мамиле кылып, тооба кылайлы, такыбалык болойлу. Ошондо күйөөлөр узакка кеткенде кайтып келсин. Шариатта ушунча айтат, 4 ай мейли дейт. Эң максимум өтө эле болуп кетсе 6 ай. Андан ашыгы жакшы эмес. Кош келипсиз Майлуусу шайырынан мени сурам. Азыр бизде эң көйгөй маселе болуп жатат. Көп тойлордо арак ичимдиктер коюлуп жатат. Кээ бирөөлөр айтат, өзүмдүн олтурган столумдан алдыртып коюп отурсам боло берет деп. Болбойт. Кайсыл жерде ошол ресторанда арак болсо, ошол жерге Алланын наалаты жайт. Эгерде алдын ала билген болсоңуз барбай эле коюң. Эгерде баргандан кийин коюңузда чыгып кетиңиз. Ыйманыңыздын, кайратыңыздын, вижданыңыздын талабы ушул болсун. Кой деп, болду. Акы ошо туруп кетиш керек болот. Шайтандын суусу куюлган жерде мен отурбайм деп. Аерде азыр кичине баштаганда билесиз да бизде эмне болот? Арак ичкенде акыл кетет, акыл кеткенден кийин авир кетет. Авир кеткенден кийин билесиз эмне болот анан? Бардык жамандыктын эшиктери ачылат. Арак келгенде дагы айтайын. Акыл кетет арак ичкенден кийин. Акыл кеткенден кийин авир кетет. Авир кеткенден кийин бардык жамандыктар эшик ачылат. Болду. Ошон үчүн иншалла мынанын бардыгынын башаты күнөөлөрдүн ачкычы бул арак болот. Ошон үчүн иншалла биз эмне кылышыбыз керек? Бири-бирибизди жакшылыкка чакырайлы, бири-бирибизди жамандыктан кайтарайлы, чогуу бейишке кирейли, чогуу дозоктон кутулайлы. 5 мал намаз окуган аял кишиге дин адептери таасир береби? Мисалы үйгө кирерде бисмилла деп кирсе жана башка. Албетте.
Ар бир ишти бисмилла деп жасаңыздар. Урматтуу эже карындаштар, тамак жасап атканда, эт туурап атканда, чай кайнатып атканда, эшикти жаап атканда, төшөк салып атканда, шыпырып атканда, койлорго, уйларга чөп салып аткан бардыгында бисмилла. Мусулман адам кечинде бисмилла деп эшти жапса, шайтан кире албайт. Бисмилла деп тамак жесеңиз, шайтан сиз менен чогуу жебейт. Будан нур келет. Ошон үчүн бардык иште пайгамбарыбыз айткан, бисмилла менен баштагыла дейт. Алланын аты менен, Алланын жардамы менен. Куш келипсиз. Биздин шаар, менин түшүмө көп мечит кирет. Көп мечит кирет. Намаз баштайлыбы деп менден сурап жатышат. Сурап жатышкан болот эркек кишилер. Жөнүндө мечит киргени жакшы. Намазды баштаңыз. Бул жаман эмес, мубашират. Түш дагы кээде куш кабар берет. Намазды баштаңыз. Намазды баштаңыз, өтө жакшы. Аял кыздар кашын, татуаж, тырнак, кирпик коюу жөнүндө ушундай жыйналыштар батыраак болуп турсун. Алла разы болсун. Караңыздар туугандар, каш терүү болбойт. Бул пайгамбарыбыз тыюу салган. Алла Тааланын берген сулуулук, ошол сулуулук сиздин сулуулугуңуз. Албетте тиштер кичине кыйшык тияк болсо түздөсө болот. Эгерде бир жерде шырам болсо, ал жерлерди оңдосо болот. Бирок кашка тийбегиле. Кашка тийбегиле, бул кашка болбойт. Анакей мына кирпик, Кудай берген кирпик барго, ошого жетпейт. Ошого жетпейт. Тырнактарды да азыр ашыта коюп алган, ал жакшы эмес ал. Тырмакты алганга шариятыбызда өкүм берилген. Ошон үчүн мына тырмактар лак кошуп алып атат, будан даарат кусул өтпөйт, билип коюң. Кирпиктеринде дагы өтпөйт. Жасалма мына азыркы пластик ар нерсе кылып аткан. Мындан сактаныңыздар. Алхамдулилlah, анан көрөк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү менен кооздонуңуз. Пайгамбарыбыз сүннөтү менен жасаңыз. Алла Таалам сизди кандай жаратканын каалады го, андан сулуу көрүнүш жок. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аруна деген ысым туурабы? Маанисин айтып бересизби? Аруна? Арунаны мен билбейт экенмин. Аруна деген атты укпапмын. Бизде Аруна деп. Арина, Аруна. Намаз окуп атып, биринчи суроо, намаз окуп атып, рекеттен адашып, бир сүрөнү эки жолу окуган болобу? Же болбойбу? Же башынан окуш керекпи? Рекеттен адашкан болсоңузчу, шектенип калсаңыз, 3-пү 4, 2-пи 3, же 1-пи 2 деп азын аласыз дагы. Акырында сажда сах, жаңылыш саждасын кылып коесуз. Эгерде дагы ошондой эле бир сүрөнү эки жолу окуп кала турган болсоңуз, намазды бузбайсыз. Акырында 2 сажда кыласыз. Жаңылыш саждасы деп коет муну. Жаңылыш саждасы мындай болот да, 4 рекеттүү намаз, же 2 рекеттүү, же 3 рекеттүү намаз болсо, окуп ат-тахиятты окуп бүткөндөн кийин абдуху ва расулуга чейин. Оң жакка салам бересиз, 2 сажда кыласыз, кайра отурасыз, ат-тахиятты окуйсуз, салават окуйсуз, дуа кылып, оң жак, сол жак салам берип намаздан чыгып кетесиз. Устаз, жолдо же намаз отурган жер жок болуп, асыр намазы калып калса, шам убакыты болуп калса, ошондо асырдын каза намазды шам алдында окулабы, же куптандын алдында окулабы? Алла разы болсун. Же мындай кыласыз, биринчи учурдагы намазды шамда окуйсуз, андан кийин асырдын казасын окуп аласыз. Бул биздеги китептерибизде бир маселе бар да, сахиби тартип деп коет ал. Сахиби тартип деп ким, кайсы аял же кайсы эркек өмүрүндө бир күндүк намазды каза кылбаган да? 5 мал намаз. Эгерде ушу каза болуп калса, өмүрүндө биринчи жолу болуп атат да бунукучу. Макулбу? Ушу каза болуп калса, кийинки намазды окубастан алдын ушуларды биринчи окуш керек да. Ал ошого гана тиешелүү. Сизге мага окшогондорго азыркындай эле биринчи шамды окуйсуз, андан кийин асырдын казасын окуйсуз. Жаш балага азан айтызгандан кийин эркек киши дем салып керекпи сөзсүз мечитте? Жок. Мындай караңыздар, жаш бала азан айтып несе балбы. Эне төрөгөндөн кийин уулбу кызбы эң биринчи азан айтып коюш керек. Күйөөсү келип айтып койсун, атасы келип айтып койсун, агасы келип айтып. Махрамдар да, намахрамдар эмес, махрамдар келип. Молдосу жок эле өзү эле келип эле азан айтып койсун.
Эгерде кийин азырбак киши чочулап тияк бияка ооруп калса, мейли дем салдырсаңыздар деле болот. Сөзсүз нерсеси деген жок бул жерде. Бирок эң жакшы ата энеси өзү дем салганды үйрөнсүн. Өзү намаз окуп, таарат алып, Фатиханы окуганды билесиз. 7 жолу окуп дем салыңыз. Аятал Курсини билесиз. Аны окуп дем салыңыз. Ихлас, Фалак, Насты. Оорубаса деле дем салып жүрө бериңиз. Балдаргачы дем салып туруш керек. Жаман ойдон кантип арылса болот. Жакшы ойду ойлош керек болду. Жакшы ойду ойлосоңуз, жаман ойдон арыласыз. Кыяматтын көп эле кичине белгилери болуп жатат. Болжол менен канча дагы белгилери калды. Белгисиз. Алымдардын айтуусунда кичинекей белгилер калбай эле калды. Чоң белгилери калды. Жумушка байланыштуу эртең мененки намазды азанга чейин окуса болобу? Жок. Намаздын убактысын караңыздар. Азанча эгерде кечигип 15-20 мүнөт, жарым саат кечигип айта турган болсо, анда бөлөк. Намаздын убактысы киргенде азан айтылыш керек. Эгерде азан айтпай, азан кечигип атса же болсо микрофон иштебесе, окуй берсе болот. Майлуу сууга өзүңүздөр муфтияттын немеси бар. 5 убакыт намазында календар бар. Ошону карасаңыздар, багымдат намаз, мисалы бүгүн канчанчы? 17-чи? 18 ноябрда 20 мына ушу 18 ноябрда саат канчада келет багымдат? Ошону караңыздар. Ошодон кийин окусаңыз боло берет. Азанда мурда окусаңыз болбой калат. Мен түшүмдө чубак ажыны көрдүм. Ал чоң бир корзинада өрүк терип таратыптыр. Бизге биринчи десем өзүңөр мээнет кылып терип жегиле. Машалла. Бул суроо жакшыбы? Бул жакшы эле эчтекен. Бирок өзүңөр терип жегиле дегени, мына өзүңөр ибадат кылып, өзүңөр зикир, дуа, илим алып, өзүңөрдүкүн өзүңөр жегиле деген мааниде да. Мурдагы каза намаздарды ар намаздын артынан окуса болот. Мисалы, багымдаттын артынан багымдаттын казасын, пешимдин артынан пешимдин мурдагы казасын. Болот. Каза намазды 3 убакытта окуса болбойт. Күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Мен компот кайнатып жатып, жөргөмүш түшүп калды. Ошону эч кимге айтпай 2 литрдей төгүп калганын жаап салдым. Эмне болот? Жөргөмүш түшкөндү ичсе болбойт дейт го. Эчтеке болбойт. Жөргөмүш чымын-пымын мындайлар бар го, чиркей-пиркейлер. Түшөр замат эле ыргытып бериңиз аны. Чиркей чымын боюнча хадистерде келген. Чымын боюнча эмне себеп дегенде жөргөмүштөн да жаман да мына чымынчы. Ар жерге отурат, ар жерден келет. Бул 2 канаты бар экен. 2 канаттын бирөөсүндө дарт, бирөөсүндө шипа болот экен да. Бирок качан ушу сууга же болсо тамакка түшүп баратканда ошо компот самботко окшогон. Ал кайсы канатында оору болсо, ошонусун сала коет экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, түшүп калса, сразу ыргытпай, аны дагы бир тумчутуп, эмне деп коет эле? Тумчутуп, аны дагы бир жолу салып туруп, анан алып ыргытып бериш керек экен. Эчтеке болбойт, 2 литр тим бойла эме болсун, иче берле. Уулум 70ке жакындап калдым. Намазды көп жылдан бери окуйм. Бирок азыр көп жаңылам. Кайра окуйм. Же башканы баштап окуйм. Күнөө болобу? 94-жылы баргам ажыга. Азыр көп унутам. Күнөө болобу? Мындай кыжанат болбоңуз. Бул унутуу, эске тутуу Алладан болот. Колуңуздан келгенин алхамдулилlah окуй бериңиз, Аллахым кабыл кылачу зат. Кабыл кыла берет. Ажыңыз берекелүү болсун. Таштабаңыз намазды. Таштабаңыз. Эсиңизде барбы? Туруп, ооруп аткан болсо, отуруп, дагы болбосо жатып, бирок намаз таштабаңыз. Аруна ысымын суроо бердим эле. Өзгөртсө болобу? Эгер болсо ысым тандап бериңчи. Коюлган ысымга азан айтылабы? 5 айлык болуп калды. Алла разы болсун. Бул Аруна кыздын атыбы, уулунун атыбы? Кыздын атыбы Аруна. Мындай жакшы аттар боло мындай. Мен билбейм мына атты кандай экен.
Фатима енебиз, Хадича енебиз бар. Сіздерден мына Фатима, Хадича, Зайнап, Айша деген көбейіп кетті ғой бізде, тура. Мына Хафса деген енебиз бар. Сафия деген енебиз бар. Майлы суларға мына Сафия деп қойып қойған? Сафия енебиз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның жұбайы Сафия енебиз. Құда қаласа ошондой иманды, бейиштик енелердің аттарын қойғыла. Ойымша Зайнап бар, мынаке Сафия бар, Айша бар. Ушуларды өзүңүздөр тандаңыздар. Жолдошуңуз менен үйгө барып кеңешип, анан кийин бир ат коюңуздар. Мешитке барып кандай ат коюп келдиң деп дагы тополоң болбосун. Менин оронгонума 4 жыл болду, бирок ата энем намаз окубайт. Динге түшүнүгү жок, дуа кылып коюңуз. Сөзсүз буйрса. Булар дуа кылган, бирок коюнанда. Чоң энеме дуа кылып коюңузчу. Чоң энем көп жылдан бери ооруйт. Чоң атама дагы дуа кылып коюңузчу, ичпей калсын. Кайненем ооруп жатат. Дуа кылып коюңузчу суранам. Балам Кара Балтада окуйт эле, медреседе, ушуга дуа кылып коюңузчу. Бир тууган сиңдилериме, кыздарыма дуа кылып коюңузчу, иман жолуна түшсүн. Булдагы ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алла валиси, ассаламу алейкум, Алла валиси болгон үй бүлөдөн болсун деп дуа кылып койгула. Менде 4 бала бар. Ибадат кылчу, үй берерин дуа кылып койгула, жай намазга намаз окуп деп. Алла Таалам разы болсун. Азыр бардыгына чоң дуа кылабыз. Индийский мифология, божество рассвета, наследовавшие эту функцию от богини Ужас, Аруна, бог моря, олицетворенный мировой океан, хеттийская мифология. Өтө жакшы өзгөрткөн экенбиз да. Ошо мечитте Арунаны таштаңыз деп болса, болбогон ат экен бул. Сапсем бул Кыргызстандан кууп чыккан ат экен бул. Жөө ачкан бул ат болбойт бул. Анан көрөк ошо алхамдулилlah Сафия энебиздин атын коюп алла. Убакыт болуп калыптыр. Мына дуалар бар экен. Бир дуа кылайлы анда, Урматтуу энелер, Алла Таалам разы болсун. Үй бүлөңүздөргө Алла Таалам бакыт берсин, тилегиңиздерге жеткирсин, айтылган сөздөргө амал кылганга Аллахым жардам берсин. Дагы Кудай кааласа иншалла көп кездешербиз, жолугабыз. Буюрса кандай суроолор болсо мына Инстаграмда бар. Сурооңуздар болсо бертиңиздер, сиздердин кызматыңызга биз дайыма дайынбыз. Алла Таалам баарыңыздарга жакшылуу үй бүлө берсин. Калган суроолор бар экен, анча-мынчалар суроолор окулбай калса кыжалат болбогула, жоопсуз калбайсыздар. Инстаграмдан иншалла сабак болуп турганда суроолоруңуздарга сөз окуп биз жооп беребиз. Ким дуа үчүн жазган болсо, же жаза албай калып, же айткан болсо кандай болбосун, анын дагы сөзсүз дуасын кылабыз. Кыжалат болбогула. Амин. Алхамдулилlah вассалату вассаламу аля расулилlah. О жараткан Алла, жоктон бар кылуучу Алла, өмүр берүүчү Алла, жан алуучу Алла, бейишке киргизүүчү Алла. Баарыбыздын ата энелерибиздин, бир туугандарыбыздын күнөөлөрүн кечиргин, өз мээримиңе, ырайымыңа бөлөгүн, туура жолдон адаштырбагын, жүздөрүбүздү жер каратпагын, ыймандан ажыратпагын, эки дүйнөдө шерменде кылбагын, кайерде гана болбойлу я Алла берекелүү кылгын. Кайерде гана болбойлу я Алла өзүң сактагын, өзүң колдогун, өзүң туура жолго жолдогун, өзүң дайыма коргогун. Аллахым ушу жыйыныбызды берекелүү кылгын, күнөөлөрүбүздү кечиримге себепчи кылгын. Жараткан Алла ушу энелерибиз, эже карындаштарыбыз убакыттарын бөлүп келди я Алла, өзүң үйүңө келди, диниңдин сөзүн укканга келди. Бардыгын күнөөлөрүн кечиргин, даражаларын бийик кылгын, дуаларын, ниеттерин кабыл кылгын. Я Алла аракеттерин ишке ашыргын. Жүрөктөрүнө я Алла сооп иштерди салгын, күнөө иштерден жиркенич салгын, 5 убакыт намазга бекем кылгын, бардыгын чынчыл берешен кылгын, бардыгына я Алла эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Ушу дуа сурагандардын я Раббул Аламин дуаларын кабыл кылгын. Жараткан Алла ушу элибизден ичимдүүлүктү я Алла бардыгын жок кылгын. Я Алла урушкандардын баарын баштарын бир кылгын. Я Алла бактылуу үй бүлө бергин. Я Алла бардык үй бүлөгө кут жадыргын. Жараткан Алла уулдарыбызга, кыздарыбызга я Алла эки дүйнөдө жакшылыктардын эшиктерин ачкын, жамандыктардын эшиктерин жапкын. Жараткан Алла ооруларга шифа бергин, ооруп жаткандарга шифа бергин. Карызга баткандардын я Алла карызынан кутулууга оңой жолдорду пайда кылгын. Жараткан Алла эч кимге кор, эч кимге зар кылбагын. Баарыбызды я Алла таквалуу кылгын, баарыбызды чынчыл берешен кылгын, баарыбызды я Алла оңолгондордун катарына кошкун. Я Алла күнөөлөрдөн узак кылгын, күнөөлөрдөн сактагын.
Шайтандан, я Алла, нәпсін үстемділігінен сақтағын, өзіңнің қарыңда наразышылығынан сақтағын, зынаны таптақыр жоқ қылғын, я Алла, уырылықты жоқ қылғын, я Алла, арамдықты бардығын жоқ қылғын, арақыған, я Алла, арақ ішкендердің бардығын жүрегіне жиркені салғын, көңілін айландыра тұрғандай қылғын, я Алла, аллардың бардығын ұшы мешітке алып келген, мешітке сажда қылушылардан қылғын, рүку қылушылардан қылғын, өзіңдің жолыңа шығып, я Алла, өзіңді таңазалаушылардан қылғын, пайғамбарымыздың сүннетін Құранды бүткіл аламға жайылтушылардан қылғын, дуаларымызды, тілектерімізді қабыл қылғын, енелеріміздің дуалары бар екен, келіндеріміздің, еже қарындаштарымыздың сұрағандары бар екен, я Алла, бары саңа маълум, оштардың бардың қажетін орындатқын, я Алла, ақиреттің қайырлы қылғын, екі дүниесін абат қылғын, жаратқан Алла өзін қабыл қылғын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин.